акчаларды сурады. Анысын бердим, конечно, эмесине. Акча сураганда бердим деп Алымкадыр Бейшеналиевке нааразы болуп жаткан бул адам Кыргыз-Түрк ооруканасынын башкы дарыгеринин мурдагы орун басары Рахман Ажикулов. Ал саламаттык сактоо министри жумушка алуу үчүн акча талап кылганын айтууда. Акчаларды сурады. Анысын бердим, конечно, эмесине. Вот 4 айдан бери эртең келип сөйткөн сен башка жумушка коем деп. Мен бул акча бергениме деле не кылбайм. Бул морально, психологически бул жерде иштегим келбей калды мен. Себеби айткан сөзүн жасабайт, туура сүйлөбөйт, мыскылдагандай кылып, ал жерге бар дейт, барам. Барсам, мен көзүмчө главный врачтарга звонить этет. Артынан эле кайра жок деп атпай деп өзүнүн берген эмесине айтып коет экен. Терс бай адамдык сапаттарын көрсөткөн, мен ойлойм, бул мындай министр эле эмес, биздин баарыбызга бетибизге көз түшүп атат да. Ошон үчүн мен дагы бардык коллегаларыма ушул биздин аппараттын немелерине, кызматкерлерине кошулам. Мен дагы ойлойт элем, ушул бул туура эмес. Бизди жетектеп аткан киши бизди уятка калтырганын абдан өкүттөбүз. Өкүнөбүз. Биз ал кишини абдан урматтап келдик. Урматтап сыйлап келдик. Бирок аны баалай албады, аны түшүнбөдү. Өзүңүздөр билесиздер. Ар бир кадамы, ар бир сөзү, ар бир интервьюсу жалган менен аралашып кетти. Ал эми алган бергенин, тияк биягын тескөө органдар тастап алат. Мен ага ишенем. Мындай билдирүүдөн кийин Германияда иш сапары менен жүргөн Алымкадыр Бейшеналиев Facebook социалдык баракчасынан кайрылуу жасады. Анда ал арыздангандар аталган министрликте 10-20 жылдан ашык иштегенин айтып, медицина тармагынын кыйрашына алардын тиешеси бар деп билдирген. Ал эми алардын кадамын ишмердүүлүгүнө болгон бут тосуу деп баалаган. Ошондой эле министрликтеги кадрдык өзгөртүүлөргө байланыштуу орун басарлары каршы чыккан дейт. Мен Германиядан келгенден кийин орун басарларымдын ээлеген кызматына ылайыктуулугу тууралуу маселени карай турган болгон элем. Азыр менин бардык божомолдорум, байкоолорум тастыкталды. Анткени жүрүп жаткан реформаларга саботаж кылып, бут тоскондор биринчи кезекте орун басарларым болду. Андан сырткары жети өгүздөгү пара берүүнү уюштургандардын артында кимдер турганы ачыкталып калды. Мен акыркы учурга чейин орун басарларым иштеп, реформага жигердүү катышып, алдыда кандай жооптуу иш турганын түшүнөт деп үмүттөндүм эле. Пандемия учурундагы коррупция жазасыз калганы аларды мындан ары да өз көмөчүнө күл тартып жашай берсе болот деген ой жаратты окшойт. Эми 2020-жылдагы пандемия учурундагы уурдалган гуманитардык жардамдар тууралуу кенен иликтөө жүргүзүп, коомчулукка жарыялай берсек болчудай. Эске салсак, буга чейин жети өгүздө министр медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш-чарасына катышкан. Ошол иш-чарада УКМК 100 000 сом өлчөмүндө паралып жаткан аталган министрликтин координаторун кармаган. Буга байланыштуу УКМК Бейшеналиевди да 2 жолу суракка чакырган. Бейшеналиев муну душмандарынын атайын жасаган иши деп баалаган. Коомчулук бул маселени кызуу талкуулап, көпчүлүк министрди колдоп жатат. Урматтуу министр мырза, болуп жаткан иштер ачык эле каралуу болуп жатат деп ойлойм. Бул орун басарларыңыздын дымагы күчтүү экен. Накта орун басар турбайбы? Бир фактысы жок. Мээримдүү министр экен да, азамат. Башында таң калсам да, кийинчерээк жасаган жумуштарын көрүп аябай сыйлап баштадым. Четке чыгаары менен чөөлөр бириге калып конференцияга чогула калып, тиштерин арсайтып туш-туштан улуп жаткандарын кара. Бул мурунтан пландалган экен да көрсө. Жанагы орун басар чөөлөргө сөз жок. Кылтыйып министрдин жанында кантип иштеп жүрүштү булар. Учурда саламаттыкты сактоо министрлигинде иш мурдагы тартип менен жүрүп жатканын министрликтин маалымат кызматы билдирди. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанга 1-июнга чейин келбей турганын айткан. Ал көп жылдан бери кызматын бербей иштегендерди жумуштан алганы үчүн ага өчөшүп калгандар бар болушу мүмкүн дейт. Министр кызматка келгенден бери эле ар кандай сынга кабылып келет. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ага башкы прокуратуранын сунушунан кийин апрель айында сөгүш жарыялаган болчу. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.